Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго шайлоо процессинин жүрүшүндө шайлоочулардын катышуусунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында каралып жаткан модернизацияланган идентификациялык жабдуулар, электрондук жана аралыктан добуш берүү системалары презентацияланды. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлдабекова белгилегенде, учурда добуш берүү жабдууларын жана шайлоону электрондук башкаруу программаларын жакшыртуу жана жаңыртуу боюнча уюштуруу, ошондой эле даярдык көрүү иштери башталды. Анын айтымында, бул жабдуулар көп компоненттүү идентификациялык жабдуулар алмаштырат. Бул ыкма 2023-жылдын апрель жана октябрь айларында сыналган. Атап айтканда, электрондук жана аралыктан добуш берүү жүргүзүлгөн. Минкап төрагасы Акылбек Жапаров идентификациялык жабдууларды электрондук жана аралыктан добуш берүү системасын өркүндөтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, бул шайлоо процессинин сапатын камсыз кылат, ошондой эле жарандардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтерин кошумчалады. Бүгүн Бишкектеги Көкжар жаңа конушунда 100 орунга эсептелген мекендин келечеги бала бакчасынын салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бу тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМКга караштуу бала бакчанын ачылыш аземине Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Чүй облусундагы өкүлү Канат Жумагазиев, ошондой эле улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлери жана аталган бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Камчыбек Ташиев өз куттуктоо сөзүндө өсүп келе жаткан муундун татыктуу келечегин жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу УКМКнын негизги милдеттеринин бири экенин белгиледи. Мындан тышкары төрага Атайын кызматтын кызматкерлеринин үй-бүлөлүк жана турмуш тиричилик шарттарын жакшыртуу, алардын кызматтык жана күжүрмө милдеттерин ийгиликтүү аткаруусуна өбөлгө болоорун кошумчалады. Мындан улам учурда республиканын бардык аймактарында УКМКга караштуу бала бакчалардын ачылышы күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин жамаатына жаңы дайындалган министр Жылдыз Полотованы тааныштырды. Минкап төрагасы министрликтин алдында калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу, жаңы ички миграциялык саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, башка өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттарын эсепке алуунун электрондук системасын киргизүү, эмгек тартибин жөнгө салуу боюнча олуттуу милдеттер турганын белгиледи. Акылбек Жапаров быйылкы жылы 20 000 үй-бүлөнү камтыган социалдык контракт программасын сапаттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүнө токтолду. Анын айтымында, келерки жылы бул программага 30 000 үй-бүлөнү камтуу пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы жаңы дайындалган министрге жооптуу кызматта ийгиликтерди каалады. Кыргызстан 2024-жылдын январь-апрель айларында алдын ала маалымат боюнча $212,2 миллион 3121,7 килограмм алтын экспорттоду. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин материалында айтылат. Документтердеги маалыматка караганда, өткөн жылдын ушул мезгилинде Кыргызстан 1411,2 килограмм алтын экспорттогон. Бул аралыкта алтын төмөнкү өлкөлөргө сатылган. Гонконгко 1422 килограмм, Швейцарияга 971,5 килограммга жакын, Улуу Британияга 714,6 килограмм, Бириккен Араб Эмираттарына 13,5 килограммдан ашык экспорттолгон. Ноокен районунда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, 18-июнга карата жеринде Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов башында турган куткаруучулар, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев жана жарандык коргоо кызматтары тарабынан келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Жалпы жарандык коргоо кызматтарынан жана куткаруучулардан турган 150 адам, 12 инженердик техника тартылып, селдин кесепеттерин жоюу иштерин алып барышууда. Ал эми эвакуацияланган 300 турак жайдын тургуну үйлөрүнө кайтууда. Белгилей кетсек, 17-июнь күнү саат 17:30 чамасында нөшөрлөгөн жамгырдан улам Ноокен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүнүн Эски Кочкор ата жана Бостон айылдарында сел жүрүп, жалпы 58 үйдүн короосуна, 4 социалдык объекттин жана 5 турак жайдын ичине сел суусу кирген. Тилекке каршы Эски Кочкор ата айылында 2014-жылы туулган Ж аттуу баланы сел агызып каза болгон. Бир турак үй авариялык абалга келип, сел болгон аймактан 300гө жакын турак үйдүн жашоочулары эвакуацияланган. Тартылган күч каражаттарынын жардамында ушул эле күнү саат 23:30 Бишкек-Ошуна жолун толук тазаланып, эки тараптуу ачылган сел суусу кирген 5 турак үйдүн ичи сел калдыктарынан толук тазаланган. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадион реконструкцияланууда. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев курулуш иштерин текшерип, бир катар тапшырмаларды берди.
Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы жооптуу кызматкерлерди өз командасына чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, ишканага 21 жаштан 55 жашка чейинки айдоочулар талап кылынат. Негизги талап Д категориясы бар айдоочунун көлүгү болуп саналат. Ошондой эле склад башчысы да керек, айлыгы 27.800 сом. Талаптар 1С программасын билүү жана жогорку билими тууралуу диплом. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Белгилей кетсек, иштөө үчүн ыңгайлуу шарттар жана квалификацияны жогорулатуу үчүн баардык зарыл шарттар түзүлгөн. Мындан 8 жыл мурда коомдук жана саясий ишмер Равшан Сабиров тарабынан 300 адамга ылайыкташып курулган мечиттин акыркы учурда эскилиги жетип, элдер батпай калышкан. Равшан Сабиров муктаждыкты жоюу үчүн мечитти кайрадан бузуп, жаңылап 1000 адамга ылайыктап, заманбап бардык шарттар менен кайрадан куруп бүткөрдү. Ага бир катар расмий өкүлдөр катышты. Элибизде ушундай жакшы жактарга үндөгөн, тарбиялаган үйлөрүбүз көбөйө берсин, мамлекетибиз өсүп өнө берсин. Ошол эле мезгилде элдин журттун арасында ар түрдүү адамдар болот экен. Кээ бир адамдар ошол мусулманчылыкты жабынып алып, мусулманчылыгыбызды башка нукка буруп кетейин деп аракет кылгандар дагы чыгып атат. Алардын баарына өзүңүздөр сак болосуздар деген ойдомун. Кудай буюрса баардыгыбыз туура жолдо элибиздин журтубузга чоң кызмат кылабыз деймин. Мына биз көрүп турабыз, аябай жакшы заманбап үлгүдөгү мечит болуптур. Биз ары бери өткөндө мына кан жолдо курулган бул жерде мына мусулмандарга жакшы бир шарайт түзүлгөн болчу. Дагы жакшы шарттар менен ушул мечит кайрадан заманбап болуп элге тартууланып отурат. Жардам берген, жакындан жанашып кайрымдуулук колун узаткан Равшан агабызга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Мечитти пайгамбарлар курган, улуу заттар курган. Кимдин жүрөгүндө ыйман болсо ошол курат. Куранда Алла Таала айтат: "Иннама я'муру масажидаллах ман амана биллахи вал яумил ахир." Алла Тааланын мечиттерин жүрөгүндө Аллага ыйман, ахиретке ыйман келтирген адамдар курат. Ачылуу аземинен соң жаңы мечитте жума намазы окулду. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Алхамдулиллах. Азатбек Ажы мечити Ош Бишкек жолунун боюнда жайгашкан. Бул болсо жергиликтүүлөрдөн сырткары жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуулук жаратат. Мечиттин бир бөлүгүндө аялдар үчүн каралган намазкана да жайгашкан. Курулуш иштери толугу менен Равшан Сабиров тарабынан каржыланды. Бүгүнкү күндө мына мечиттин ачылуусу менен биргеликте биз ошол атамдын үйүндө 20 сотка жери бар болчу. Ошонун 10,5 соткасын алып, ал жерге жакшы замандын талабына жооп берген медресе ислам окуу борбору бүгүнкү күндө проект жасалып, ал жерде бүгүн мына мезгил кутучасында ошол жерде салып, ал жердин темасы ошол бейиш эненин таманынын астында деген тема менен кетти. Эмнеге дегенде, мен апам бүгүнкү күндө 84 жашка чыкты, эмки жылы 85 жашка чыгат. 85 жашка чыкканда юбилейге ушул апамын атына жакынакай курулган ошо медресе ислам окуу борборун ачып, ошол апамды ушул дүйнөдө ал дүйнөдө ыраазылыгын алам деген ушундай ой менен эми ар бир кылып аткан иштерибизден Аллах Таала ыраазы болсун. Мындан сырткары жаңы арык айылына аталган мечитке жакын жерге Анаркан Ажы атындагы аялдар үчүн медресенин курулушуна капсула салуу аземи болуп өттү. Иншалла худ берекелүү болсун. Ошол жерден чындыгында мамлекетибиздин келечеги үчүн жаш улан кыздарыбыз, балдарыбыз окуп өссүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кудайым ушул жерлерде имандуу, ынсаптуу жигит кыздарыбыз, балдарыбыз өсүп өссүн, а? Амин. Бисмиллахир. Равшан Азатович өзүнүн элине, өзүнүн жашап турган үйүнө 40 орундуу медресесин капсула салуу аземи азыркы учурда өтүп жатат.
аталган жерге архитектура тарабынан проектлери түзүлгөн. 3 кабаттуу, негизинен 2 кабаттуу, подвалный часть менен 3 кабаттуу. Жалпысынан 548 метр квадрат чапчып, сметалык басы 25 миллиондо эсептелген. Аталган жерде толугу менен шарттары менен, жатаканасы менен, окуу класстары менен, андан сырткары ушу жабдуулары менен толук проектте каралган. Азатбек Ажы мечитинин курулуш иштери өткөн жылы башталып, толугу менен тийиштүү мамлекеттик документтери, уруксат кагаздары болгон. Ал эми Анаркан Ажы Ислам окуу борбору болсо толугу менен келерки жылы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери пландалууда. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош облусу. Кыргыз Республикасынын угуу жана климаттын өзгөрүшүнүн перспективалары, ишенимдер, чакырыктар жана сунуштар аттуу 2 маанилүү изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтүлдү. Изилдөө Кыргыз Республикасында жакырчылык жана теңчилик маселелери боюнча Дүйнөлүк банктын программасынын алкагында 2021 жылдын декабрынан баштап жүргүзүлгөн. Дүйнөлүк банктын экономистинин айтымына караганда, акыркы 2 жылдын ичинде чарбачылыктын кирешелери туруктуу деп эсептелип, каржылык коопсуздук жакшырган. Сурамжылоонун башталышында катышуучулар жумуштун жоктугу жана кымбат баалар эң курч экономикалык көйгөй деп келишкен болсо, 2024 жылдын 1-чейрегинде жумушка орношуудан тынчсыздангандардын саны 55%га чейин, ал эми баалардан тынчсыздангандар 46%га чейин төмөндөгөн. Данное исследование мы проводим. 2021 жылдан тарта ай сайын Кыргызстандын бардык облустарын камтыган 1500 үй кожокесин сурамжылоо аркылуу изилдөө жүргүзүп келебиз. 2021 жылдын аягында мамлекеттик башкарууда үй бүлөлөрдүн бакубаттуулугунда жагымдуу динамиканы байкадык. Негизги максат мамлекеттик уюмдарга, донордук уюмдарга калктын жашоо индексин оперативдүү отчетун даярдап берүү. Негизги максат экономикалык саясий реформанын таасирин баалоо. Акыркы 2 жыл аралыгында чоң реформа болуп жатат. Элдин жашоо турмушун баалоо аркылуу келип чыккан көрсөткүчтөр мамлекеттик органдардын жүргүзүп жаткан саясатын көзөмөлдөөгө өбөлгө түзөт. 2021 жылы пандемия, андан соң Украинадагы согушка байланыштуу бардык товарлардын түрлөрүнө, кызматтарга баалар өстү. Аны менен катар жакырчылыктын деңгээли да өстү. Буга чейин 20% болсо, 2021-22 жылдары 30%га өстү. Биз 2021 жылдан тарта изилдөөбүздө көп көйгөйлөр бар эле. Алар жумуш орундары, баалардын өсүшү, мамлекеттик органдарга болгон ишенимдин жоктугу. Бүгүнкү күндө 2020 жылга салыштырмалуу индекстери жакшырууда, учурда ортодон жогорураак деп бааланууда. Бүгүн элде жумуш орду боюнча суроолор бар. Ал эми Кыргызстандын экономикасынын өсүшү боюнча оптимизмдин өйдөлүгү байкалууда. Ошондой эле элдин мамлекеттик реформаларга болгон ишеними дагы жогорулоодо. Увеличился до 33%. Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы Кыргыз Республикасындагы жалпы жакырчылык жана климаттын өзгөрүшү көйгөйлөрүн чечүүгө комплекстүү чечимдерди көрсөтөт. Бул маалыматтар өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө жана жашоо сапатын жакшырышына стратегияларды иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. Британ өлкөсү тарабынан жүргүзүлгөн бул изилдөө бир канча өлкөдө жүргүзүлүүдө. Орто Азияда, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанда, ал эми жакын аралыкта Грузияда, Арменияда, Украинада жүргүзүлөт. Изилдөө ошол эле өлкөнүн жашоочулары жеке жашоосундагы бакубаттуулугун кандай баалайт, ошону түшүнүү үчүн жүргүзүлөт. Алдыда кандай чакырыктарды көрүп жатышат жана биздин максатыбыз өнөктөштөрүбүзгө стратегиялык реформалардын натыйжалуулугун түшүнүүсүнө жардам берүү. Биз изилдөөнү оперативдүү жүргүзүп, бир ай ичинде сурамжылоо аркылуу жыйынтык чыгарып бере алабыз. Аселсөр кылгызы Зарима Жайналиева, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.